87 Забур. Ыр. Забур. Корактын уулдарыныкы. Ырчылар тобунун башчысына махалат күү аспабы менен. Эйман Эзрахинин үйрөтүүсү. Теңирим, менин куткаруучу Кудайым. Күндүр түндүр сенин алдыңда боздоп ыйлайм. Менин сыйынуум сенин алдыңа жетсе экен. Менин жалбаруума кулак сала көр. Анткени менин жаным кайгыга батты. Өмүрүм өлгөндөр жаткан жайга жакындап калды. Мен көргө киргендерге окшоп калдым. Мен күчү жок адамдай болуп калдым. Сен унутуп койгон, сенин колуң таштап койгон, өлүктөр арасына ташталган, табытта жаткан, өлтүрүлгөн адамга окшоп калдым. Сен мени өлгөндөр жаткан жайга, караңгылыкка, туңгуюкка түшүрдүң. Менин үстүмдөгү каарың мени кыйнады. Сен мени өзүңдүн бүт толкундарың менен кыйраттың. Сен мени жакындарымдан алыстаттың. Мени аларга жийиркеничтүү кылдың. Мен туткундамын. Чыга албай жатамын. Көзүм кайгыдан тунарды. Күн бою сени чакырдым, Теңирим. Сага колдорумду сундум. Сен өлгөндөргө керемет көрсөтмөк белең. Өлгөндөр туруп сени даңташмак беле. Сенин ырайымың мүрзөдө айтылмак беле. Сенин чындыгың чириген жерде айтылмак беле. Сенин кереметтериңди караңгылыкта билишмек беле. Сенин чындыгыңды унутулгандардын жеринде билишмек беле. Ошондой болсо да, Теңирим, мен сени чакырам. Менин таңзаардагы сыйынуум сени тосуп алат. Эмне үчүн, Теңир, менин жанымды таштадың? Эмне үчүн менден өз жүзүңдү жашырасың? Мен бактысызмын. Жаш чагымдан эле кыйналып келе жатам. Сен берген кыйынчылыктарды көтөрүп жүрүп, алсырап бара жатам. Сенин каарың менин үстүмдөн өттү. Сенин үрөйдү учурган коркунучтарың мени кыйратты. Алар мени ар күнү суудай курчап жатышат. Баары чогулуп, мени тегеректеп жатышат. Мени чыныгы досумдан алыстаттың. Тааныштарым көрүнбөйт.